Айыл башчыны экинчи кабаттан ыргытышканы айтылды. Блогер Эртай Исаковго нарындагы Жанбулак айыл башчысынын апасы кайрылган. Анда ал уулун башка айыл өкмөт башчысы, анын иниси жана жергиликтүү кеңештин төрагасы Бишкектеги батирлердин биринде катуу сабап экинчи кабаттан ыргытып жиберишкенин айткан. Маалыматты 1-май райондук милициясы тастыктап, шектүүлөр суракка алынганын билдирди. Алар жабырлануучу өзү терезеден секирип кеткенин айтышкан. Учурда тергөө уланууда. Мен сен өлтүрүп туруп, суицид кылып туруп, мен оңойлой кутулуп кетем деди. Алынып салыптыр. Мен телефон кандай алынып калганын билбейм. Ошол убакта үчөйлөбөгүлөчү, пожалуйста, уланбайке, суранам силерден деп жалынып атырмын. Андан кийин эле телефонду өчүрүптүр, андай билбейм. Алар айтты. Улан Боскунчиев айтты. Мен президентский аппаратта таанышым бар деди. Улан Боскунчиев глава, Глава. Улан Боскунчиев Бейшенбекович айтты. Мен президенттик аппаратта таанышым бар. Мен сен өлтүрүп туруп, суицид кылып туруп, мен оңойлой кутулуп кетем деди. Жатып, 2-3 саат. Мени кетиргиле деп, чыгаргыла деп, үйдөн чыгаргыла, мен инимдикине кетейин деп суранып жалындым, бирок ал үчөө мени 4 комнатага камап алып, сабашты. Үчөйлөп, мен жалындым. Экинчи кабатта болчу. Башка чабышты, мына тишке мактап төрага сүзүп ийгенден кийин мен немени жоготтум. Сознаниясын жоготуп Чалышты, врач чалды. Мен Алмаз Турсунбековдун апасыбы дедим. Ооба десем, ушундай бизге аябай ооруп алды, бизге балаңыз түштү. Аркасы сынган, бүт жери талкаланган. Срочно операция керек дегендер мен аябай жаман болуп эле биз нарында элек барабыз деген боюнча эчтеке айтпаптырмын. жумуштан турка эле түз эле машина майдап эле келдим. Келип эле врачка жолуктум. Врач айтты, аябай ооруп алды. Ар сознаниясы жолгон, өтө акыбалы оор, кыр аркасы сынган, талкаланган, жанчылган, жан башы сынган, буту сынган. Жүлүнгө салган. Булар деген жанагы аябай зверский 2-3 саат квартирага камалып, үчөлөп, зөөкүрлөрчү аябай сабаган да. Өлө сабап, анан буларды деген ошол жерден белин сынган, жан басындырган, анан сознаниясын теги жоготуп койгондо суицид кылалымын деп туруп терезеден 2-нчи этаж, 3-нчи этаждан ыргытып ийген. Урматтуу туугандар, Элмырзага зубур аябай жай жүрүп жатат. Улардын ыраазычылыгы үчүн ушул күнүгө колдон келишинче ушул балага жардам кылып туруңуздар. Ушул баланын күнүгө ушул басканы бала үчүн оор алып келип жатат. Ушул каражаты чогулуп бүтөр менен буйруса, Элмырза операцияга кеткен жатат туугандар. Ушул азыр апасынын колунда 1.600.000 сом турат. Ошондой эле 1.200.000 сом жетпей турат. 1.600.000 чогулуп, азыр ушул 1.200.000 калды. Биз сиздерге видеону чыгарып берип жеткире беребиз туугандар. Кайрымдуулук кылуу сиздерден. Барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул балага кайдыгер карабастан абалын карап туруп туугандар, колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Реквизиттер Мукамбек П деп чыгат, Мбанк, ошондой эле Сбербанк, Замира Мавлянова Ч деп чыгат туугандар. Россия өлкөсүнөн которгондорго. Коррупция кылдырсың? Коррупция жок бизде. Жер сатқан жоксуңбу? Андай жок. Точно? Точно. Айыл өкмөттөргө үлгү кылып туруп бир текшербейлиби? Жер сатып берген болсо, ал же мыйзам буза турган болсоң, жоопту тартыласың. Макул. Ошого макулсуңбу? Макул. Эч кандай эмең жок, Андай жок. нараазычылыгың болбойт. Болбойт. Урматтуу бир туугандарым, кичине мынада адам баласында жүрөк деген болуш керек да, жүрөк. Патриотический сезим деген болуш керек, дух деген болуш керек. Менин шаарым, менин Ошум, менин Акбурам, менин Сулайман тоом, мынакей менин базарым дегенде патриотический сезим болуш керек да. Мен өзү жаллабаттык жигитмин, балдар. Мен Кудай кааласа канча иштеймин Алла билет. Мен иштеп турган мезгилде татнага кылып, кооздоп, оңдоп, колумдан келишинче, билимдин жетишинче, акылымдын жетишинче оңдойм. Анан баары силерге калат тургандар. Баары силерге калат. Ошуктар силерге калат. Балдарыңарга калат, неберелериңерге калат, баардыгы о силерге калат. Ошон үчүн мен сиздерден сурап элем, бир туугандарым. Мынабы эметпейли, кичине бир поддержка кылып бизди шаардычы. Мен айтайын дегеним, урматтуу туугандар, мына бизден мелис туруп койсоң, мелис өзүнүн жеке эмесен жанынан мен ушу мэрияга кошумча болсун, мен ушул кийин дагы ушу мен ушул жалды мен мэрияга белек кылганмын,
балдарым дагы өзүм дагы ушу башымды бийик көтөрүп жүрөйүн деп кетти Күрөңкеева менен Юсупов көчө эле Юнусов эле Рашид Юнусов деген канчасы эле эмеси ширинасы 10 метр, длинасы 450 метр жолду белек кылып берди бизгечи. Мынакей кутуу жерде айтып атам, бир тиын алган жок. Мен ушу жер, ушу асфальт менен шаарга белек болсун дедим. Ушунчалык 30 жылда оңдолбайт эле, ушундай бир мындай бардыгы ушу иштебеген киши калбады. Шогу менен атымдан белек болсун, фирманын атынан белек болсун деп, бир туугандардын атынан ошо жолду белек кылып берди. Мынакей, сизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Отуруңуз. Мен атайын силерди чакырдым. Оштун балдары келип, оштун балдары жасасын дедим. Эми урматтуу туугандар, ушу алкан ашыңардан дагы сиздер дагы ушу биздин Ош шаарыбыз үчүн, сиздердин шаарыңыздар үчүн Ош шаарыбызга белек болгондой болуп, бир мындай минимальный баа менен жасап бергиле. Эмени расчетуңарды чыгарганда ошо кеткен материалыңарды эсептегиле, канча материал кетти, налогуңарды эсептегиле, затратыңарды эсептегиле, и плюс өзүңөрдүн ошол содержание, прибыль эсептеп койгула, минимальный кылып чыгарып бергиле, пожалуйста. Макулбу? Бир жолу эле мурда билесиңер да, тендерге катышсам бир 1 миллиондук жумушту 5 миллионга жасашы элесиңердеби? 5 миллиондук жумушту тендерге коюп 10 миллионду жасайт болчу. Ошон үчүн бүгүн кучакташып, мына ол менин досум деген сөздөн абайлагыла. Бир тамекини бөлүшүп чегип коюп досуң эмес. Бир жатаканага чогуу барып коюп дос эмес. Дос деген ыйык сыпат. Бул өтө кыйын сыпат.